Сооротуучу Кудай. 7-октябрь. Машаякчылар бул Кудай менен бактылуу болгон адамдар. Абдан жөнөкөй аныктама. Эгер сенин бактылуу болушуң үчүн Кудай жетишсиз болсо, сени эч нерсе бактылуу кыла албайт. Кудай менен жашап жатып, бактысыз болуп жатсаң, анда ойлонуш керек. Кудайга берилген жашоонун ырахатын билбегендик бул өтө чоң көйгөй. Өзүбүздү күнгөздөп, Кудайга жакканды издебей калсак, мына ошондо толук кандуу Кудай менен жашообуз жапа чегип калат. Бул жөн эле сөз эмес. Бул турмуштук программа. Эгер биз аны өзгөртпөсөк, биз бактысыз бойдон кала беребиз. Ыйык китептеги ким мени ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартып, айкаш жыгачын көтөрүп, мени ээрчисин деген Ыйсанын сөздөрү бар. Башка жол жок. Ыйса айткан окуя эсиңдеби? Бермет издеген адам тууралуу. Матай жазган жакшы кабарда 13-бөлүмдө бул тууралуу жазылган. Ал адам талаадан бермет таап алат. Анан ал адам бермет үчүн колунда болгондун баарын сатканга даяр болгон. Баарын сатып, бермет таап алган талааны сатып алды. Ал муну кубануу менен жасады. Анткени ал чыныгы байлыкты тапты. Кудай бизге машаяктагы бактыбызды көрүүгө жардам берсин. Жана биздин бактыбызды андан көрүүгө жана сезүүгө тоскоол болгон нерселерден арылганга жардам берсин. Кудайдан башка чыныгы бакыт жок.